Bismillahirrahmanirrahim. Sizler менен сагыңызды улантабыз. Бүгүнкү өтүлө турган тема Хамза жана анын түрлөрү, же тагыраак айтканда Хамзанын эки абалы. Биз буга чейин Хамза деп бир гана белгини таанып келген болсок, бүгүн ошол Хамза Куранда эки көрүнүштө келет. Улоочу жана кесүүчү деп ошол тууралуу бүгүнкү сабагыбызды сиздер менен өтмөкчүбүз. Хамза деп жогоруда айтып өткөндөй эки абалда болот. Биринчиси Хамзатул Кат'и, кыргызча айтканда кесүүчү Хамза, бөлүүчү Хамза. Буга чейин биз бул Хамзаны таанып келгенбиз. Бул сүрөттө көрүнүп тургандай, же болбосо кыскасы адаттагы кадимки Хамза. Бул Хамза. Ушул Хамзанын аты кесүүчү, бөлүүчү, эки сөздү бири-биринен ажыратып туруучу кызмат өтөйт. Ал эми экинчиси болсо, бул Хамзатул Васли, же кыргызчасы улоочу Хамза, бириктирүүчү Хамза. Эки сөздү бири-бирине кошуп окуганга жардам бере турган Хамза. Ушул эки Хамза тууралуу кененирээк сиздерге маалымат бермекчибиз. Хамзатул Васл, улоочу Хамза. Кандай болот деген болсок, бул сүрөтү көрүп турасыздар. Булдай абалда болот ба? Куранда ушундай абалда келет. Окшотконго аракет кылдык. Хамза, бул улоочу Хамза. Кесүүчү Хамзадан айырмасы кандай? Бул дайыма алиф тамгасы менен келет. Алиф тамгасынын үстүнө коюлган болуп, эки сөздүн ортосунда келген болсо, бул алиф жазылат дагы окулбай калат. Улоочу Хамза өзүнөн кийинки сөзгө алифти окубастан өткөрүп бергенге шарт түзүп берет. Мисалы, биринчи сөздү карап көрөлү. Ва, андан кийин алиф улоочу Хамза менен келип атат. Биз бул жерде Ва алифтин аракетин карагыла жок. А, И, У эч кандай аракети жок. Даро биз бул жерден ламга өтүп кетебиз. Вал. Эмне үчүн дегенде, анткенде алиф улоочу Хамза менен тургандыгы үчүн алиф жазылат дагы окулбай калат. Вал фатху, вал фатху. Ошондой эле мисал, алиф Хамза менен келип атат, улоочу Хамза менен. Ва ас, ис, ус дей албайбыз, эч кандай белги жок, караңыздар. Болгону бул жерде вас даро. Мындан мына. Вас тагфирху, вастагфирху. Вал адияти, вал адияти. Ва ал деп эч кандай Хамза алифке аракет кое албайбыз. Шарты, эгер эки сөздүн ортосунда келсе гана дедик. Эгер сөз башында келген болсо, биз ага аракет беребиз. Мисалы, мындай сөз болушу мүмкүн. Ошол жерде Фатиха сүрөсүнүн 2-чи аятында алиф аракетсиз болуп башталат. Же бул жерде А жок, И жок, же У белгиси жок. Биз бул жерге автоматтык түрдө жазылбаса дагы биз фатха коюп окуйбуз. Әл-хамду. Бунун себебин кийинки сабактарда тажвид илимдеринде тереңирээк түшүндүрөбүз. Әл-хамду. Ал эми ушул алиф сөз ортосунда келип калды. Мына бул жерде байкадыңыздарбы? Вау, андан кийин алиф улоочу Хамза менен, андан кийин лам. Ушул жерде алиф окулбай калат. Вал, вал фатху, вастагфирху, анан вал карагыла, буга чейинки Куранда кичинекей тамгаларды өтпөдүк беле. Адияти, вал адияти деп окуйбуз. Хамзанын, улоочу Хамзанын Курандагы аткара турган кызматы ушундай. Кесүүчү Хамза. Кесүүчү Хамза кандай кызмат аткарат? Түшүнүктүү болуп калыш керек уже. Анткени улоочу эки сөздү бири-бирине улап аткан болсо, кесүүчү Хамза бул эки сөздү бири-биринен ажыратып окуйт. Тагыраак айтканда мына алиф менен келет дайым бул Хамза.
алиф менен келип сөз ортосунда болобу, башында болобу, кандай абалда келген болсо, сөзсүз бул алифтин аракети окулат. Бул жерде алифтин аракети хамза фатха болушу мүмкүн, дамма болушу мүмкүн, же болбосо касра болушу дагы мүмкүн. Мисалы карап көрөбүз. Ва анан алиф хамза үстүндө фатха белгиси. Ва ах деп алифти окуйбуз. Ва ах роджати. Биз эч качан могул жерден вах деп секирип кете албайбыз. Вах роджати. Эмне үчүн? Анткени бул жерде мондой улоочу хамза эмес, балким кесүүчү хамза болгондуктан мындай бир сөздү бири-биринен кесип атат, ажыратып, ва өзүнчө, анан ахроджати. Ва ахроджати. Эми мынчалык көп токтобойбуз, түшүнүктүү болуш үчүн бир аз созуп коюп атат болушубуз керек. Ва ахроджати. Ва ахроджати. Ошол сыяктуу эле. Фа аthar на. Фа athar. Фа athar. Фас деп секире албайбыз. Фа athar. Же болбосо ва арсала. Бул сүкүн. Вар деп р тамгасына өтө албайбыз, анткени ортодо кандай хамза турат? Кесүүчү хамза турат. Кесүүчү хамза болгондо сөзсүз түрдө хамзанын аракети даммабы, абы, иби же у белгисиби сөзсүз окушка туура келет дагы, аны биз окуйбуз. Жыйынтыктап айта турган болсок, эң бир корутундулап мындай түшүндүрсөк болот. Эгерде алиф сөз ортосунда улоочу хамза менен келсе, жазылаттагы окулбастан өзүнөн кийинки тамганы окушуна себеп болот, өтүп кетет. Ал эми алиф сөз башындагы, ортосундагы айырмасы жок. Кесүүчү хамза менен келе турган болсо, бунун сөзсүз аракети окулат. А, у же и болсо дагы айырмасы жок деген нерсе. Урматтуу көрөрман, бүгүнкү сабагыбыз ушундай кыска. Алифтин, хамзанын эки абалы, алиф менен келгенде кээде окулат, кээде окулбайт дедик. Алиф кесүүчү хамза менен келген болсо, сөз башында, ортосунда айырмасы жок, сөзсүз окулат. Ал эми улоочу хамза менен алиф келген болсо, сөз ортосунда келсе, алиф окулбастан өзүнөн кийинки тамга окулат. Ал эми сөз башында келген болсо, анда алифтин аракети сөзсүз кээде а, кээде и аракеттери менен окулат. Аны өз ордунда дагы кенен түшүндүрөбүз. Ассаламу алейкум.